халықты тейлөө борбору халқыбызға ақ жолдой борбор болсын. Ар ким өз жөндөмүнө, кылган ишине, жүрүм турумуна, сүйлөгөн сөзүнө жараша эл оозуна алынат. Benim Kırgızstan, kılımdım bir Kırgızstan. 5 gündür ömrümde değişim benim Kırgızstan. Çiçeği oturgun bugün gülörüm, min kayta bak muzikalı bulmaktan. Çiçeği oturgun gülörüm, min kayta bak muzikalı bulmaktan. Oynagan gana gülgende Moyunda sırrına aytsam devey Jaştın oşumda bodu Имарат тар болуп, калкты тейлөө бир топ кыйынчылыктар жаралып келген. Анан чогулуп Тимур Шайлоокечке ушул маселени айтканбыз. Базылов Тимур Шайлоокеч 20-жылдын март айында эл алдында айткан убадасына туруп, 22-жылдын октябрь айынан баштап жеке өзүнүн каражатынын эсебинен ушул заңгыраган калкты тейлөө борборун куруп, мына бүгүн сиздердин катышуңуздар менен ишке берип жатат. Ошондой эле каттуу эмгектер сол, суу, сейф, жалюзи менен камсыз кылды. Жалпысынан 15 миллион сомдук тегерегине каражат жумшап иш жасап берди. Бул жаңы имаратта 8 бөлмө же болбосо калкты сапаттуу тейлөө үчүн күтүү залы, нике күбөлүк тапшыруу салтанат залы, документтерди кабыл алуучу бөлмө, сүрөткө тартуучу бөлмө, документтерди сактоочу архив, маалымат берүүчү бөлмө, электрондук кезекке туруучу бөлмө, даяр болгон паспортты берүүчү бөлмөлөр жайгашты. Эми калкыбыз заманбап, сапаттуу бүткөн имаратта тейленет. Кудай буйруса, Тимур Шайлоокечтин жардамы менен калкты тейлөөгө жакшы шарттар түзүлдү. Урматтуу жыйын катышуучулары, анда бүгүнкү салтанаттуу жыйынды ачык деп жарыялайм. Урматтуу жолдоштор, анда сөз Кыргыз Республикасынын президенти Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Жаныкулов Данияр Төрөгазиевичке берилет. Ассаламу алейкум. Урматтуу Каракылжа районунун тургундары, урматтуу ушу бүгүнкү жакшы саамалыктын катышуучулары, Бишкек шаарынан атайын атарытып келген ардактуу коноктор, президентибиздин тапшырмасы дагы, президентибиздин талабы дагы ушул. Карапайым калкка кызмат көрсөтүүнүн шартын жакшыртуу, карапайым калкка кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү,
карапайым калкка шарт түзүп берүү жеңил жашоосуна. Мына ошол президентибиздин тапшырмасынын, президентибиз койгон талаптын бүгүн ойлойм мен ушул жерлердеги аткарылуусунун бир ишинин жыйынтыгына мына бардыгыбыз күбө болуп олтурабыз. Эми мындан аркы маселе биздин мына ушул Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясында ушул жерде борбордо иштеген кызматкерлерде ушул борбордун жетекчилигинде болот. Элге болгон, карапайым калкка болгон мамилени оңдоп, карапайым калкка болгон ушул жасалып аткан иштин бардыгын жеңилдетип, элди күттүрбөй, элди жаман көрбөй, урушпай, жакшы мамиле кылып, ушул жакшы түзүлүп берген шартты мындан ары улап кетиш, бул эми жергиликтүү ушул бийликтин биздин негизги милдетибиз, негизги жоопкерчилигибиз болот. Кыргызстаныбыз көчөдөн башталат. Мына Кыргызстаныбыз ар бир үйдүн, ар бир имараттын кире беришинен башталат. Мына мен азыр келип биринчи көзүмө Кыргыз Республикасынын желеги урунуп атат. Азыр гимн ойногондо да ошол желекти карап бардыгыбыз ырдадык. Желек мындай өңдө болбош керек. Райондук мамлекеттик администрация башчысы, мына мекеме ишкананын жетекчиси, Кыргызстандын желеги желбиреп туруш керек дайыма бийикте. Бирок мындай өңдө эмес, учунун бардыгы үзүлгөн, жулунган эмес. Эгерде мына жаңысы коюлуп турса анда эскисин алыш керек. Кыргызстаныбыз ар бирибиз үчүн керек. Кыргызстаныбыздагы жасалып аткан ар бир жакшы ийгилик бул бардыгыбыздыкы. Эгерде жаман иш болуп атса, бул дагы бардыгыбыздыкы болуп эсептелет. Ар бирибиздин салымыбыз бар. Менин Кыргызстандын өлгүшүнө кандай салым кошот элем, менин колумдан эмне келет эле деп үйдө жатып албаш керек. Ар бириңиздерди мына отурган карапайым адамдар, Каракулжа районунун тургундары, мына ушул Каракулжа айыл өкмөтүнүн, ушу борбордук айыл өкмөтүнүн тургундары, ар бириңиздердин салымыңыздар бар. Ушундай жакшы салмалыктар мына кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн мына Тимур мырзага окшогон ошол мекенчил Кыргызстандын келечеги элим жерим деген жигиттердин бардыгы демек кыргыз мамлекетинин келечеги бар экен, кыргыз мамлекетиндеги жакшы иштер, жакшы адамдар көп экендигинин белгиси Кудай буйруса. Мына ушуну менен мен экинчи жолу күбө болуп атам. Каракулжа районунан чыгат. Өзү мына Акын Токтосартов агайыбыздын уулу отурат. Ушул Алай көйрөөнүндө барганда ошол жерде китепкананын курулушу болгондо да айттым эле. Мен бүгүнкү замандын мындай алганда китепкана куруп, ошол тетиги Алай көйрөөнүнө китепкана курат деген. Бул таң калыштуу нерсе деп. Анан бүгүн мына 15 миллион деле бул сом деген жерде жаткан нерсе эмес. Бул өзүнөн өзү эле чөнтөгкө келип түшүп калбайт. Канча мээнет, канча эмгек, канча кыйынчылык, канча баягы сарсанаа дегендей ошол акчаны табыш үчүн анан ошондой акчасын, ошондой мээнетин кайрадан элдин ишине жумшап аткан мына ушул Тимур мырзага окшогон жакшы мекенчил жигиттерибиздин өмүрлөрү узун, ден соолуктары бекем болсун. Урматтуу салтанат жыйын катышуучулары, азыркы сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кадырбеков Нуржит Кадырбековичке берилет. Ассаламу алейкум, урматтуу абаларым, эжелерим, бир туугандарым, карындаштарым, инилерим, досторум, замандаштарым, урматтуу бул жака келгендердин бардыгы конокторубуз. Бир адамдар бар экен, жашап өтөт экен, бир адамдар бар экен, жасап өтөт экен. Жашаганын кетет дейт, жасаганын калат дейт. Кудай куштай учкандан сактасын, анткени куштун аркасынан из калбайт экен. Балыктай сүзгөндөн да сактасын, балыктын аркасынан из калбайт экен. Анан эчтеме кылбай жашап өтүп кеткен кишинин аркасынан из калбайт экен. Мына Тимур инибиз, замандашыбыз, жараткан сенден ыраазы болсун. Аркаңдан из калды. Ушул жерге канча адам келсе, канча адам жакшылык көрсө, канча адам кызматын көрсө, ошонун ар биринин соогуна шериктеш болдуң. Кудай моматыңды аптырсын, келечегиңди кең кылсын, ыкбалыңды Алла Таала тең кылсын. Рахмат. Мен абдан кубанып атам, анткени ушул жерде чоңойдук эле, өстүк эле. Бир мезгилде менин көзүмө Каракулжанын центри Нью-Йоркто эле көрүнөт болчу. Биякта билесиздер, универмаг бар эле, алдында фонтан болот эле, паркка келип ойноп кетет элек. Чөнтөктө 60 тыйын, 20 тыйыны келип кеткенге 20 тыйыны
40 тыйын келип кеткенге бул жерде бир эже семечки сатып эле ошонун чөнтөккө бир стаканды куюп алып туруп кечке жыргап кетет элек. Бизден бактылуу киши жок эле. Каракулжада бакашак эл пайда болуп, кайрадан оомат дөөлөт куттун келген өтө кубанып атам. Кудайым ушуну кут кылсын, өзү колдосун, өзү коргосун, өзү жолдосун, эч кимге кар кылбасын, зар кылбасын, кор кылбасын. Менин тилегим ушул. Сөз Кыргыз Республикасынын санариптүү өнүктүрүү министринин орун басары Маметкадыров Айдарбек Абдыраевичке берилет. Биз министрлик тарабынан өзүбүздүн ушул ишкерлерге жана ушул демей өрчүлөргө кичине өзүбүздүн куттуктоо кагаздарыбыз бар эле. Ошону мен сөздү кыскартып, ошо жакка көңүл буруп койсок. Долбоорду ишке ашыруу процессинде жемиштүү кызматташтыгы, активдүү өз ара аракеттенүүсү үчүн Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин ардак грамотасы менен Пазылов Тимур Шайлоубекович сыйланат. Халыктык каттоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууда жогорку деңгээлде кызматтык демилге активдүүлүк көрсөткөндүгү, коомго жана мамлекетке өтөгөн өзгөчө эмгеги үчүн Кулубаев Дамир Садырбекович агабыз Кыргыз Республикасынын санариптик өнүктүрүү министрлигинин ардак грамотасы менен сыйланат. Баарыбыз ушул жерге келгенде биз ишенген эмеспиз. Ушундай тез арада ушундай кайра эле келип открытиясына катышабыз. Сизге миң мерте ыраазычылык. Баарыбыз катышкан адамдарга ыраазыбыз. Силерге Эркинбек, силерге Тимур миң мерте ыраазычылык. Көп сөздөр айтылды. Дагы деле убактыбызды албай эле өмүрүңүз узун болсун. Ушундай силерге окшогон кыргыздын жигиттеринден көп болсун Кыргызстанга. Рахмат, урматтуу туугандар. Мен ойлойм, эми ушул Каракулжа району башка райондорго мындай бир үлгү болуп темп болду го дейм. Башка райондордагы ушул каракулжалыктардай болуп ушундай демилге көтөрүп, башка бир демилге көтөрүп, социалдыкпы же кандай элге керектүү бир жашандарды колдоп чыкса, мен ойлойм бул жакшы болот го дейм да. Дагы бир жолу баарыңыздарды ушул бүгүнкү салтанаттуу күн менен куттуктайм. Тимур мырза, сизге Кудайым узун өмүр берсин, ишиңизге ийгилик, мындан ары дагы жакшылыктар менен жолугушалы. Рахмат барыңыздарга. Азыркы сөз мамлекеттик коомдук саясий ишмер Абдиев Курмантай Абдиевичке берилет. Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу жердештер, туугандар, боордоштор, жалпы каракулжалыктар. Мындай кабар угуп келбей коюшка чамабыз жеткен жок. Биз үчөөбүз ээрчишип келдик. Камалдин отурат бул жерде туруп койсоң, Камалдин азыр Каракулжа ынтымак коому бар Бишкекте, ошонун төрагасы. Жакында мен жашым өтүп баратат деп Камалдинге өткөрүп бергенмин. Мындан ары бир суроо жообуңар болуп калса, Бишкекке байланыштуу. Камалдинге кайрылгыла. Анан Сейитказы үчөөбүз ээрчишип келдик бүгүн. Адам баласына эң керектүү мекеме бул мектеп деп келдик бардыгыбыз. Азыр деле ошол ойдо турабыз. Анан кийин ооруканалар. Элди тейлеген, окуткан, чокуткан, ден соолугуна караган ушул эки мекемени ыйык тутуп, ошондор тейлөөсүнөн пайдаланып келебиз. Мына 3-чү мекеме эгемендүү убагыбызда пайда болду. Каракулжада 3 агай болгон. Эң биринчи элдик мугалим Мамед агай. Тоотойдон. Анан кийин Маман агай. Өтүп кетти ал кишилер. Анан Пазыл агай деп биз мектептен окуганда ушул 3 агайды пир тутуп келер элек. Пазыл агайдан шайлоо кийин мен менен кесиптеш болуп чогуу иштеп калдык прокуратура органында.
азамат жигит эле, эми оору деген оору экен, эртараак биз менен кош айтышып кете берди. Мына чырактай болгон эки уулу ер азамат болуп, бирөө сот системасында теңдик болсо, мына коммерция чөйрөсүндө дейинби же өндүрүш чөйрөсүндө иштеп, мынанда элдин керегине жараган ер азамат болуп, татынакай имаратты тургузуп койгон экен. Чакырганда жок деп айтканга дарыметим келген жок. Сөзсүз барам балам, катышып берем деп ошого келдим. Эми ысыкта көп убакыттын ардалбайын, чай беребиз дейт, ошол жака көлөкөдө отуруп дагы сүйлөшөбүз. Кудай буйрса, алып келген папкабыз бар, үчөөбүз эсип чыгып ал жерден тапшырабыз. Чөнтөгүбүздө конвертибиз бар, азыраак болсо дагы тиги жактан тапшырайлык. Мына бүгүн Кудай буйрса жергебизде дагы бир чоң жаңылык болуп отурат. Мына бул ошо элди, калкты тейлөө борбору курулуп, ден соолугуң чың болсун, өмүрүң узун болсун, ушундай ар дайым эл кызматында болуп жүрө бер. Ана урматтуу эл журт, ушундай уулдарыбызды бактап баалап алсак, Кудайым буйрса bundan ары Каракулжа жергесинде көп жакшы нерселер болот. Сөз Бишкек шаарынын Ленин районунун акими Тагаев Русланбек Таштанбековичке берилет. Бул жакшы жышан Каракулжа элибизде ар дайым уланып, ушундай жакшынакай ачылыштарда Кудайым баарыңыздарды бирге болушту насип кылсын. Ошону менен бирге ошол Тимурга Аллахым ыраазы болсун. Бул дүйнөдө жана акыретте Аллахым ошонун ырыскысын кең кылып берсин. Тимурду былтыр келип ушундай капсуласын салып кеттим дегенде мен сөзсүз барам деп сөз бердим эле. Тимур мына Кудайым насип кылган экен, келип мына элибизден, аталарыбыздын, апаларыбыздын алдында туруп, жылуу сөздөрдү сүйлөп, ушул жерде жакшысы сенин адресиңе жакшы сөздөр айтылып атат. Ошолор баары аксакалдардын берген дуалары, апалардын берген дуалары, жана ошондой эле ушул жерде кызмат кылып Каракулжа элибизге ар дайым ушул ичинде жакшынакай сүйүнүч менен чыгып элдер, ушул элдерди жакшы тейлөөгө Кудайым насип кылган болсун. Кийинки сөз бизге ушундай заманбап калктык тейлөө борборун куруп пайдаланууга берип жаткан жеке ишкер Пазылов Тимур Шайлөөковичке берилет. Кичи мекениме бир өндүрүш же бир мекеме дейбизби, максат ушул элдин керегине жараган, элге пайда алып келе турган ишкана салсамбы, же сүт иштеткенби, же жүн иштеткенби. Максат бизнес кылуу же акча табуу эмес, максат ушу элге кызмат кылып, элдин батасын алуу болчу. Анан ушул киши айтып калды, Жыпара Жалаловна менен тааныштырды. Бул киши бизге элдин кандай татаал шартта документтерди алуу, паспорт алуу ушун элге татаал экенин көрсөттү жана айтып берди. Анан өкүнүчтүүсү ушул биздин райондун 100 жылдык тарыхы бар. Тарыхы десек мен жаңылышпайт болушум керек. 100 жылдык тарыхы ушул ата бабаларыбыздын төрөлүп өскөн, баш кошкон жана каза болгон документтери, ошо ысымдары таштанды сыяктуу мындай начар абалда жатканы мага аябай көңүлүмө тийди. Анан ошол кезде ушул сүйлөшүп элден бата алуу менин максатым десем, элге ушундай имарат салып берсең көп бата аласың деп мага ушундай акыл насаат айтышты. Ушул калкты тейлөө борбору элдин керегине жарап, ушул кичине болсо дагы ушул документ алуу боюнча жеңилдик алып келсин деген оюбуз. Ушул оюбуз ишке ашсын деп Кудайдан сурайм. Иманын саламат кыл, буга чейинки тапкан ташыганы жакшылыкка тагыл. Мындан кийинки жасаган иштери Алла Таала баарын жаксын. Иним Кудай Таала ошо үй бүлөңө, бала чагаңа
Amin.